Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз физикалык карталарда рельефти түшүрүү. Пландарда жана карталарда рельеф горизонталдардын жардамы аркылуу түшүрүлгөндүгүн билесиңер. Бирок пландарда горизонталдарды салыштырмалуу бийиктик боюнча жүргүзсөк, физикалык карталарда кургактыктын бетинин абсолюттук бийиктиги океан менен деңиздердин абсолюттук тереңдиги көрсөтүлөт. Тоонун чокулары пландагыдай эле бийиктигин көрсөткөн цифралар менен белгиленет. Ал эми океан жана деңиздер жана алардын тереңдиктери көгүш цифра менен белгиленип жазылат. Физикалык картада пландагыдай эле горизонталдар бар. Алар ичке күрөң сызыктар менен жүргүзүлүп абсолюттук бийиктикти көрсөтөт. Ал эми ичке көгүш сызык менен берилсе, океандагы абсолюттук тереңдикти көрсөтөт. Изогипс кургактыктагы бийиктикти белгилеген горизонталдар. Карап көрсөңөр, ичке күрөң түстөгү сызыктар ар бир 200 метр сайын жүргүзүлүп турат жана бийиктикти көрсөтүп атат. Ал эми изобата океандагы тереңдикти белгилеген горизонталдар. Ичке көк сызыктар ар бир 200 метр сайын жүргүзүлүп, тереңдикти карай кочкул көк түскө айланган. Катмарлап боек жабуу ыкмасы. Физикалык карталарда рельеф горизонталдар жана катмарлап боек жабуу аркылуу түшүрүлөт. Рельефти боектун жардамы менен көрсөтүү картаны пайдаланууну жеңилдетет. Мисалы, 0-дөн 200 метрге чейинки абсолюттук бийиктиктеги кургактыктын бөлүгү ачык жашыл түс менен, ал эми 200 метрден 500 метрге чейинки бийиктик бозомтук түстө, 500-дөн 1000 метрге чейин ачык күрөң түстө, андан кийинки бийиктик баскычты көрсөткөн түс мурункусунан кочкулураак болот. Буларды көрүү үчүн бийиктиктердин жана тереңдиктердин шкаласын көрүү бизге жетиштүү. Ушул жерде көрсөтүлгөн түстөр аркылуу биз картага салыштырып, картадагы кайсы бийиктик кандай түс менен боелгондугун биз биле алабыз. Бул бийиктиктердин жана тереңдиктердин шкаласы. Бул шкаланы биз ар бир физикалык картанын четинен таба алабыз. Бул сүрөттө канча метрден канча метрге чейин кандайча аталышы жөнүндө бизге көрсөтүлгөн. Мисалы, 200 метрге чейинки бийиктикти биз ойдуң деп атасак, 200 метрден 500 метрге чейин дөбө, 500 метрден 1000 метрге чейинки жерлерди жапыс тоолор, 1000ден 2000ге чейин орто бийиктиктеги тоолор, ал эми 2000ден жогоркусу бийик тоолор деп аталат экен. Ал эми 0-дөн төмөнкү жерлер чуңкур деп аталат.